Чуркул кабар. Тажик аскерлери арка жергесинде кыргызстандыктардын үйлөрүн аткылай баштады. Тажикстан аскер кызматкерлери Баткен облусунун Лейлек районундагы арка жергесинде кыргызстандыктардын турак үйлөрүн аткылай баштады. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча 2021 жыл 1 май саат 12:45 карата кыргыз-тажик чек арасындагы Абал Курч Лейлек районунун арка айылында тажик аскерлери Кыргызстан жарандардын турак үйлөрүнө ок ата башташты. Буга чейин айылдын жашоочулары көчүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара кызматынын чек арачылары коргонуу позициясына өтүштү деп айтылат маалыматта. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Чек ара жырынан көз жумгандардын саны 33-кө жетти. Азыркы тапта абалы оор делген 49 киши Баткенден Бишкектин ооруканаларына жиберилген. Анын ичинен 3-өөнүн абалы өтө оор. Баткенде кыргыз-тажик чек ара жаңжалынан каза болгондордун саны 33-кө жетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешналиев кабарлады. Анын айтымында көз жумган 2 адам менен 2 жарадар жаңы эле келип түшкөн. Ал эми министрдин орун басары Ализа Солтонбекова чек ара чырынан жабыркагандардын саны 163-кө жеткенин брифингде билдирди. Анын айтымында азыркы тапта абалы оор делген 49 киши Баткенден Бишкектин ооруканаларына жиберилди. Анын ичинен 3-өөнүн абалы өтө оор. Маалымат булагы Спутник Кейч. Улукбек Марипов Баткенге жетпей Оштон кайра келди. Премьер-министр Улукбек Марипов Ош шаарында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында кырдаалды мындан ары жөнгө салуу үчүн тиешелүү кызматтар менен жабык жыйын өткөрдү. Өкмөт башчысы өзү билдиргендей учурда кырдаал жөнүндө ага маалымат беришти. Марипов эки мамлекеттин башчылары кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча жетишилген макулдашууларга байланыштуу Бишкек шаарына учуп чыккан. Маалымат булагы Назар Ньюс. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2021 жылдын 1-2 май күндөрү Кыргыз Республикасында жалпы улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыяланды. 2021 жылдын 29-30 апрелинде Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдын натыйжасында карапайым адамдар арасында дагы аскер кызматкерлери арасында дагы көптөгөн курмандыктар жана жаракат алгандар болду. Куралдуу кагылышуу ошондой эле тургундарга жана юридикалык жактарга ири өлчөмдө мүлктүк зыян келтирилди. Курман болгондорго терең кайгыруу менен алардын жакындарына жана туугандарына көңүл айтуу менен төмөндөгүдөй токтом кабыл алынат. 2021 жылдын 1 жана 2 май күндөрү Кыргыз Республикасында улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыялансын. Улуттук аза күтүү күндөрүндө өлкө боюнча ошондой эле чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туулары түшүрүлсүн. Улуттук аза күтүү күндөрүндө маданий мекемелерге жана телерадио компанияларга көңүл ачуучу программаларды өткөрбөө жана берүүлөрдү бербөө сунушталсын. Кыргыз Республикасынын өкмөттүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте курман болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча зарыл чаралар көрүлсүн. Маалымат булагы Кадам медиа. Согуш бүткөнү калды. Бирок Тажикстан согуш баштоодогу максаты Варух менен Чаркуну Исфара туташтыруу биздин Көкташ, Аксай айылдарыбызды Головнойдо суу бөлүштүргөн жерде басып алуу болгон. Алар алдын ала даярдаганы дароо көрүндү. Колдоо тууралуу Иран менен макулдашып, аба майданын коргоо тууралуу Орусия менен макулдашып анан кол салды. Биздин каарман жоокерлер душмандын ара моюнун таш каптырышты. Биринчи салгылашуу Головнойдо болду. Аны кайтара отурган биздин ички аскерлердин шер спецназынын 10 жоокери каармандарча салгылашып, 8 жаракат алды. Чек ара аскерлеринин атайын багыттагы кошууну жардамга келип, кол салган тажик аскерлерин артка сүртүп, миномет менен аткылап жаткан заставасын ээлеп алышты. Биздин чек ара аскерлери Бөрө спецназ отрядына терең таазим. Ал операцияда 3 баатырыбыз курман болду. План ишке ашпай калган Рахмон Лейлектин ылдыйкы зонасы деп аталган айылдарыбызга авиация, артиллерия жана оор техниканы колдонуу менен кол салып тынч жаткан элге ок атып, бир нече айылды ээлеп үйлөрдү өрттөдү. Биздин аскерлер ар тарапта бир аз артка чегинди, бирок душмандын андан ары жылуусуна бөгөт койду. Андан сырткары Баткен шаарына жакынкы Кызыл Белгиде кол салуу аракетин кылышты, бирок анысы да ишке ашпады.
Биздин аскерлер эл аралык согуш эрежелерин бузбай, катардагы тажик жарандарын атпай, тажик аскерлери менен гана согушушту жана Тажикстандын территориясына кирген жок. Алынган заставаны сынабаганда тажик тарап кылмыштарга барды. Аны үчүн жооп берет эртедир кечтир. Тажиктер биздин аскерди Варухка кирет деп күткөн. Варухтун элине курал тараткан, атайын дайырдалган боевиктерин жеткирген. Бирок биз провокация калтырбадык. Жаңжал башталганын эртеси Орусия «Мы наблюдаем за конфликтом» деп, анан качан гана Рахмондун планы ишке ашпай калганда, кыргыз жоопкерлигин мыктылыгын көргөндө «Мы готовы выступить посредниками» деп калды. Аларды ортомчу кылбай эки тарап өз алдынча сүйлөшүп алганы туура болду. ОДБК уюмунун майнысы биротоло жоголду. Окуяны эми эл аралык коомчулук жана саясатчылар талдап өз баасын берер. Биздин саясатчылар кимдин ким экенин эми түшүнөр. Согуш бүткөнү калды. Тажиктер чегинип, ээлеп алган айылдарды бошотуп жатат. Жаңы согуш коркунучу жоголгон жок, бирок ал биздин аскер башчылардын иши. Армияны күчөтүп, дислокацияларды өзгөртүшөр. Азыркы биздин милдет жабыр тарткан калкка жардам берүү. 20 000 адам качкын болду. Тажиктер өртүп салган, тоноп кеткен лейлектин айылдардын миңдеген жашоочуларына жаңыдан жашоо башташына жардам берели. Той топур, ооз ачырмай, шан шөкөттү токтото туралы. Ошол кеткен каражатты баткендиктерге жөнөтөлү. Эч ким өз четте калбайлы. Тапкан акчабызды ошол муктаждарга бөлүшөлү. Согуш бүттү деп аларды унутуп койбой, эч болбосо алдыдагы 3 ай ичи тынбай жардам жөнөтүп туралы. Тактоо акыркы маалымат боюнча келишимди аткарууга шашпай, тажик аскерлери лейлектин 2 айын бошот элек экен. Маалымат булагы Facebook баракчасынан алынды. Тажиктер шартка көнбөй ок аттууну токтотпосо, анда аларды блокадага калтырып, чек-араны чычкан өткүз кылып жабышыбыз керек. Менимче тажик тарап көп жылдан бери дайырданып жүрүшкөн. Ошон үчүн окоптордон бери казышты. Кыргыз тарапты болушунча жабыркатуу үчүн тик учак жана оор техникалардан бери колдонушту. Тилекке каршы мындай учурда кыргыз бийлигинде жетишерлик маалыматтын жоктугу байкалып калды. Чында элчибиз буга окшогон жагдайдан эбак кабардар болушу керек эле. Чек-ара тармагы, ички иштер министри УКМКда жаңжалды алдын ала билип, дайыр турушу керек эле. Биздин атайын кызматтын чалгындоо, каршы чалгындоо бөлмө жакшы иш алып барбагандыктан толук маалымат жок болуп, жыйынтыгында каза болгондор да, жарат алгандар да болду. Тагыраагы ушундай жаңжал болору тууралуу маалымат президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке учурунда жеткизилбегендиктен биздин эл көп жабыркап калды. Бизге мүмкүнчүлүк бергиле Бизге курал бербей койду деп бийликти сөгүп тарынып жаткандар намыскөй кыргыздын кыраан жигиттери. Сабыр, түшүнөм. Каныңыздар кайнап тажиктердин иттерине ысырынып турасыздар. Мен да колумдан келсе бүктөп, мыкчып окшураган көздөрүн чукуп алгым келип турат. Бирок, эгерде курал биздин бийлик тараптан дагы таратылып, аткыла деген буйрук берилген болсо, эл аралык сотто утулуп калмакпыз. Утулмак түгүл, жооп бермекпиз, айып төлөмөкпүз. Дүйнөгө жексөр көрүнмөкпүз. Колунда курал бар биздин жигиттер тегилерди бирден терип 30 эмес 30 000 кырып салмак. Куралга ишенип, тике качырам деп мындан да көбүбүз кырылмакпыз. А бирок согуштун эртеси азабын өзүбүз тартат элек. Эки тарап расмий түрдө тынчтандык деп кечөө келишкен соң, тажиктердин куралдуу эли ашынып келип өздөрү кол салды, мыкачылык кылды. Жапай экен, жексур экенин көрсөттү. Дүйнөгө жексур көрүндү. Жыйынтыгы бардык өлкөлөр биз тарапты жактап турушат. Эми эртең чек-араны такташып, тынчыган соң эл аралык сот менен сазайын беребиз. Чек-арабызды жабабыз. Согуш деген ушундай болот экен. Оор жоготуу менен коштолот экен. Ошондуктан аты жаман согушта сабыр кылыңыздар, кыргызымдын намыскөй кыраан жигиттери. Биз сиздерге ыраазыбыз, ишенебиз. Биздин коргоочуларыбыз экениңиздерде күмөнүбүз жок. Бирок көрөгөчтүк менен ачууга алдырбай, акылмандык менен эсептешип алалы. Кызык кандуулукка алдырбайлы, сабыр дейт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында. Бакиевдин 5 жылында өзбек-тажик чек-арасында бирде жол чырчыккан эмес. Себеби Бакиев коңшулар менен дипломатиялык жол менен тең ата сүйлөшүп бардык президенттер менен жакшы мамиледе болгон. Ушул жоор болгон жаман айгырга окшоп, арсылдап күлгөн ары жок Атамбаев бүт баарын боктоштуруп кетти.
Президент катары бардык президенттерге бирдей мамиле кылбай, Путинди көрсө өлгөн атасы тирилип келгендей баса салып кучактап, оозун толтурап Путин досум деп жаш баладай эрдемсиздин мактанып алчу. Ал эми Каримов, Назарбаев атөгүл дүйнөнү титиреткен президенттердин бири болгон Эрдоган менен да мамилени бузуп кетти. Ойлошуңар мүмкүн. Азыркы Баткен согушуна Атамбаевдин эмне тиешеси бар деп. Биринчиден, Атамбаевдин убагында бузулган мамиленин таасири азыркыга чейин бар. Экинчиден, Ташиев Германияга кеткен убакта Баткенде мындай балекет жөндөн жөн эле башталып кеткени күмөн жаратат. Атамбаев түрмөдө жатабы, эркиндикте жүрүү, кайда болсо да эч качан арам иштерин токтотпойт. Атамбаев да өч алуу деген ар кандай адамды билинбей жүрүп талкалап салуучу мүнөзү аябай күчтүү. Атамбаевдин эң биринчи алдына койгон максаты кандай жол менен болсо да бийликке Мадумаровду же Сапар Исаковду алып келип, бийликти колуна алган күнү Сооронбай Шариповичтен өч алуу, Кудай бетин ары кылсын го. Бирок Жээнбеков Атамбаевдин колунда ошондой шартта түшүп калса, фашисттердин гестапосы Атамбаевский мыкаачылыгын жанында эч нерсе болбой калат го. Атамбаев грамотный, билимдүү адам, бирок ал бардык талантын ыплас аракеттерге жумшаган, жаман иштерге өтө машыккан адам. Башканы айтпаганда деле президент болуп турганда анын достору мировой деңгээлдеги аферисттер Саймайти, Хабибулла, Пархатилер экенин эске салса калган түшүнүктүү эле болуп калат. Райымбек Матраимовго жабыштырган 700 миллион долларда Атамбаев ошол аферисттер менен жасаган өзүнүн иши болгон. Али Токтакуновду жалдап бардык өзүнүн былыктарын Райымбекке жабыштырып олтурат. Болбосо Али деген урод кайдан билсин алардын сырларын, арам иштерин. Атүгүл Алинин Саймайти менен байланышында бир топ күмөндөрдү жаратат. Кантип эле дүйнөлүк масштабдагы аферист Саймайти иттин аркы шыйрагындай болгон, эч кимге кереги жок туулган жерден безип жүргөн бир журналист өрөө менен байланышсын, өзүнүн кылган кылмыштарын айтып берсин. Сөз башка жакка бурулуп кетти окшойт. Бүгүнкү күндөгү Баткен согушу тууралуу менин аябай эле чоң шегим бар. Бул согуш жөн эле чыгып кеткен жок. Смутное сомнение башымдан чыкпай туруп алды. Ташиев Германияга кеткенде башталганы жана Мадумаровдун жазмакейлери бири коюп бири Садыр Жапаров как главнокомандующий катары эмне үчүн Баткенге барбайт дешип жалжалактап жаткандары күмөн туудурат. Кайерде главнокомандующий адам согуш таласында жүрчү эле. Булар камчы жок, Садыр Баткенге сөзсүз барат дешип моментти күтүп ак үйдү аңдып олтурушат. Арам жол менен бийлик алып көнүп калган Атамбаевдин Барбарос планы дал ушундай болушу керек. Ошон үчүн Баткенди коргоп ошол эле убакта ак үйдү да эстен чыгарбашыбыз керек. 11 жылдан бери зорго тапкан элдик бийликти жоготуп алабызбы деген проблема жүрөктөйүп мага тынчтык бербейт дейт Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Баткен районунун Бөкташ айылындагы суу бөлүштүрүүчү жайга Тажикстан жарандары видео көзөмөл орнотуу баштаган. Ага кыргызстандыктар каршы чыгышып, көп өтпөй эки элдин жарандары бирин бири таш ыргытуудан улам абал курчуп кеткен. Баткендин Аксай, Ак, Татыр, Самаркандек айыл аймактарына өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Мындан сырткары чек арадагы абалга байланыштуу облустук штаб түзүлгөн. Акыркы маалыматтарга караганда чек арада чыккан чырдыгын кесепетинен 31 адам набыт болуп, 154 киши жабыркады. Баткен облусунда головной суу бөлүштүрүүчү жай Кыргызстанга таандык. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйында Тышкы иштер министрлигинин биринчи саясий департаментинин биринчи катчысы Эрмек Кыштобаев билдирди. Кыштобаев головной суу бөлүштүрүүчү жай Кыргызстан аймагында жайгашкан жана ал Кыргызстанга таандык экендигин белгиледи. Маалымат булагы Медиа Центр. Садыр Жапаров мен Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу айрым маалымат булактары жазып чыкты. Президенттер Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаалды талкуулаган. Эртең чек ара боюнча өкмөттүк комиссия жолго турганы айтылды. Маалымат булагы Назар Ньюс. Сооронбай Жээнбеков эл кайгысын арты менен өз атын чыгарчу мезгил эмес. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Баткен облусунда болуп жаткан каргашалуу окуяга байланыштуу билдирүү жасады. Ал Баткенде болуп жаткан окуялар жалпы кыргыз халкынын жүрөгүн оорутуп жатканын белгиледи. Кайтыш болгон мекендештерибиздин жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөрүн билдирди. Урматтуу мекендештерим, азыр чагымчылдык калтырбай, биримдикти баарынан жогору кое турган учур болуп турат. Эл кайгысынын арты менен өз атын чыгарчу мезгил эмес. Мамлекетибиздин жетекчилигин, чек арачыларыбыздын, күч органдарынын, Баткендеги мекендештерибиздин аракетин жапырт колдойлу. Ыйык ороз айында ар бирибиз сабырдуу бололу. Чыр-чатакка эмне себеп болгонун иликтегенге убакыт болот. Азыр элди козутпайлы. Биздин жарандык негизги колдообуз мына ушул. Жараткан Кудай элибизге амандык, жерибизге тынчтык берсин деди экс-президент. Маалымат булагы Медиа Центр. Кыргыз эли, мен Көкташтан болом. Кече уруштун башы да менин үйүмдөн түлү кирген тажиктер.
Қандай болсын, өте жаш балдар эмоцияға алдырмай, сіздерден сұранды түші адамдарға құлақ салайлық. Біз көріп келдік, азыр келдім. Автомат беріп ояқпай, өздері чечіп, қайсы малды болса беріп, бұлекті провокация қалды, ояқа беқа қашпайық. Онша жарандарыз жауыр қалды, мана мен бірінші тәжік. Алдымда тұрып балдар қоңышым жығылды. Шыларға құлақ салышымыз керек, шылар не десе, шылардың айтқанды қуасақ бізді айлауыз жоқ. Давайте сейчас сделаем все организованно и правильно, чтобы у нас не было хаоса. Здесь в здании полпредства созданы два штаба. Отдельно штаб, который координирует всю ситуацию по границам, отслеживает каждую минуту все стычки, которые происходят. Поверьте, мы знаем фактически в онлайн-режиме, где что идет. Все сообщения в соцсетях, они могут быть 2 часа назад, 3 часа назад, но это очень сильно нагнетает обстановку. Все на эмоциях. Ситуация непростая. Вчера договорились о снижении напряжения, отводе войск и начале переговоров. Давайте 1-2 дня сейчас вот эта работа пройдет. Путин Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жаңжалды жөнгө салууда ортомчулук кылууга даяр деп билдирди. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, мамлекет башчысынын маалымат катчысы Дмитрий Песков. Албетте биздин ар кандай форматтагы жалпылыгыбызды эске алганда, бул ЖК президент Путин уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы келип чыгышы мүмкүн болгон курч көйгөйлөрдү чечүүдө ортомчулук ролду ойноого ар дайым даяр. Ал буга чейин бир нече жолу көрсөткөн, деди Песков. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы жаңжалды Россия мамлекетинин башчысынын ортомчулук кылуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө суроого жооп берип жатып, учурда биз жасалган дипломатиялык иштерге жана ого катышууну токтотуу чечимине оң баа беребиз. Биз бул чечимди кубаттайбыз, деди Песков. Эске сала кетсек, 29 апрелде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарынын жашоочуларынын ортосундагы жаңжал эки мамлекеттин аскерлеринин куралдуу тирешүүсүнө чейин жетти. Кыргыз-тажик чек арачыларынын ортосундагы кагылышуу 6 сааттан ашык убакытта созулду. Эки тараптан тең кан төгүлүп, Кыргыз тарапта 100дөн ашуун адам жаракат алды. 13 адам каза болду. 29 апрелде кечинде тараптар ок атышууну токтотуу жана күчтөрдү чыгарып кетүү боюнча макулдашты. Маалымат булагы Медиа Центр. Камчыбек Ташиев Тажикстан УКМК башчысы менен жолукту. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстан УКМК башчысы Ятымов Саймумин менен жолукту. Бул тууралуу кабар агенттигине УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ташиев жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарына берген маегинде бардык суроолор чечилип жаткандыгын айткан. Бүгүн кечке чейин кырдаал жөнгө салынат деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Назар Ньюс. Өзбек президенти Жапаров жана Рахмон менен сүйлөштү. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 30 апрелде Кыргыз президенти Садыр Жапаров менен Кыргыз-тажик чек арасындагы абалды телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу Өзбек президентинин расмий сайтында кабарланды. Анда Кыргыз-тажик чек арасындагы абал жана аны жөнгө салуунун жолдору талкууланганы айтылат. Ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда ушул жылдын март айында кабыл алынган чечимдер жана келишимдерди аткаруу сүйлөшүү жүргөн. Ушул эле күнү Мирзиёев Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен телефондон сүйлөшкөнү белгилүү болду. Анын жүрүшүндө Кыргыз-тажик чек арасындагы абал талкууланган. 29 апрелде Өзбекстан Тышкы иштер министрлиги чек арадагы соңку жагдай боюнча билдирүү таратып, жабыр тарткандар көбөйүп бара жаткандыктан коңшуларды ынтымакка чакырган болчу. Маалымат булагы Азаттык. Саатбек Эгембердиев аркада абал оор. Лейлик районундагы эң четки айыл өкмөтү жаңы жерде ок атуулар али да уланып жатат. Аймактагы май куючу бекеттер, дүкөн кампалар өрттөлүп, таланып тонолгон жаңы жер айылдык кеңешинин депутаты мурдагы айыл өкмөт башчысы журналист Саатбек Эгембердиев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Саатбек мырза, сиз жашаган Лейлик районундагы Арка айыл аймагында кырда алтынчы эмес деген маалыматтар бар. Ушул тапта абал кандай? Арка, Достук, Жаштык жана Борбордук айылдары жаңы жер айыл өкмөтүнө карайт. Кырдаал чында эле оор. Кече ок чыгаруу токтойт деген менен эртең менен азандан кийин эле кайра башташкан. Жол боюндагы май куючу бекеттер, дүкөндөр өрттөлдү. Үйлөр күйгөн тууралуу маалыматтар бар. Мектепти миномет менен аткылашыптыр деп уктук. Биз да азыр талаада адырда жүрөбүз. Айылга эртең менен барып келгенбиз. Саат 8дерде Кыргызстан тараптан 10 чакта аскер техникасы келип, айылдарга кирип кетишти деп айтышты. Айылдын эли кайда? Эвакуация болду беле?
4 айылдагы кары-картаң аялдарды балдарды бардын кечили алысыраак тынчыраак жактарга коңшулаш Маргун айылына жибергенбиз. Аларды жеткирип эркектер кайтып келген элек. Белгилеп айтып коюучу нерсе, Маргунда эл чогулуп бизди күтүп алышты. Өтө жакшы уюштуруп коюшуптур. Бизди тосуп алып, жатак жайыңар бара турган жериңер барбы деп сурап, баргандардын курсактарын тойгузушту. Жаңы жерде көп улуттардын өкүлдөрү жашат. Тажиктерди аралаш эле. Алардын абалы кантты? Ооба. Бизде Борбордук айылында тажиктер көп жашайт. Алар деле тынч жактарга эвакуация болуп кетишти окшойт. Мындай кырдаалда ар ким коопсуз жактардагы өз тууган тааныштарын издешет. Мында деле ушундай болду. Тажиктер деле коопсуз жактардагы тааныш туугандарыныкына кетишсе керек. Караңгыда байкай албадым. Аркайма Кыргызстандын эң четки Тажикстан менен ортосун бир жол бөлүп турган айыл. Жол боюндагы май куючу бекеттер, дүкөндөр өрттөлдү. Талап тонолду деп кабарланып жатат. Чындыгы акыбалы кандай? Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев 300 офицер менен Баткенге барууга президенттен уруксат сурады. Урматтуу башкы командачы Садыр Нуркожоевич, финансы полициясынын жамааты сизден уруксат сурайбыз. Фин полиция жолуп кеткенине карабастан, Финполдун толук жамааты Баткенге барып, элибиздин тынчтыгы үчүн өз жаныбызды аябастан барып баскынчыларга каршы туруштук берүүгө 300 офицер чыгып кетүүгө даярбыз. Фин полициянын өздүк курамы штаб, спецназ, оперлер, тергөөчүлөр жана башкы офицерлер барыбыз элибиздин, жерибиздин, мамлекетибиздин бүтүндүгү, тынчтыгы үчүн турууга милдеттүүбүз. Уруксат бериңиз, жолдош президент. Финпол толук ликвидация боло элек. Ошол себептен бизге курал жарактарын кайтарып беришсе, биз Баткенге чыгып кеткенге накпыз. Маалымат үчүн бул билдирүү Финполдун убактылуу жетекчиси Султанов Жомарт Амановичтен келген. Бул пост пиар үчүн эмес, мен пиарга муктаж эмесмин дейт. Маалымат булагы Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Ташиев Баткенде жабык жыйын өткөрүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге барды. Азаттыктын кабарчысы саат 11:20 маалымдагандай, ушул тапта ал облустук администрацияда жабык жыйын өткөрүп жатат. 28 апрелде Кыргыз-Тажик чегарасында чыр чыгып, 29 апрелде да уланган. Баткен жана Лейлек райондорунда атышуу болуп, үйлөр жана имараттар өрттөлдү. Соңку маалыматка караганда Кыргыз тараптан 134 адам жаратылды. Алардын 13-ü каза болду. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттери 90 адам жаратылып, 10-ü каза болгонун билдирди. Облустук милиция ок атышуу токтогонун айтты. Бейрасмий маалыматка караганда айрым жерлерде ок атылып жатканы угулууда. Баткен жана Лейлек райондорунда кеминде 11 айыл, 5 тозот жабыркады, 1 айыл жана май куючу 27 бекет толук өрттөлдү. 1 айылдын башчысын тажик тарап барып да калды. Чегара кызматы УКМКга карайт. Маалымат булагы Азаттык. Эл чындыкты билсин. Шултоо таба албай турган эмелер топтолушуп алышып, бийлик элге чыгып жооп бер деп жалжакташат. Бийлик алдына чыкса адамга окшоп угушпайт. Ушулардын Баткенге күйүп жатканында шегим бар. Күйгөн адам ак үйдүн алдына барып алып куру кыйкырып, баатыр болбой, вес мешогун жоонуна артып, кружкасын артына байлап өз алдынча бара берет. Кайерде каргаша болуп жатса. Булар тескерисинче Баткенде болуп жаткан кайгылуу окуяларга ого-бешиптер кошумча болушуп жатышат. Себеби бийликтегилер азыр кандайдыр бир аракеттерди жасоо керек. Бул жапайларга алаксыбай, Бишкекте жатышып Баткен деп кыйкырышкандарынан кимге пайда? Тартип эле жок эл эмес, таптакыр уяты жок элбиз. Тажиктер Рахмондон коркуп ооз атышпай кысып эле жатышат. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.